Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Бүгүн биз дагы Кыргыздын чыган акыны драматург котормочу Жомарт Бөкөнбаев боюнча дагы кеп кылмакчыбыз. Калк арасында Кыргыздын Пушкин аталган көп кырдуу талант кыска өмүрүнө карабай балдар кыргыз адабиятынын котормочулугуна жана ошондой эле журналистикасына калыптанылып ушул деңгээлге жетишине эбегейсиз салым кошкон Жомарт Бөкөнбаев боюнча бүгүнкү сабактагы дагы кеп кылабыз. Эми бул кишинин ырсаптарынан окуп кетпесек болбойт. Мен ырдабайм кызыл алтын зер үчүн, мен ырдабайм напси бузуп мал үчүн. Мен ырдаймын кайрат болуп эмгекке, таза жүрөк жанган жалын ал үчүн деп өзүнүн ырсаптарында айткандай балдар. Бул саптар Жомарт Бөкөнбаевдин Менин ырматтуу аңгемесине таандык балдар. Эми Залкар акындын туулган күнүнө карата кызыктуу фактыларды жанагындай окумуштуулар сунуштап беришкен. Албетте мен силерге ошол фактыларды бүгүн жеткирип берейин деп турам. Байдын коюн кайтарган балалык биринчи факт. Жомарт Бөкөнбаев 1910 жылы 16 майда Токтогул районундагы азыр мурунку баягы Кетмен төбө Мазарсай айылында кембагал үй бүлөдө төрөлүп, ата-энеси 16 балалуу болуп, алардын ичинен Жомарт менен эжеси гана аман калат. Акын 5 жашка чыкканда атасынын аймактагы балдардын бири болгон Бөрбү өлтүрүп, Борбу деген баягы хан энесин зордук менен тоголдук алганы мурунку сабакта белгилүү болгон. Борбубай Жомарттын жесир калган апасы Алтынай эжеси үчөөнө болуп көрбөгөндөй кордук көрсөткөнү дагы мурунку сабакта айтканбыз. Эми кичинекей Жомартты өзүнө малай кылып кой кайтартып, бул тууралуу ал Жомарт Бөкөнбаев дагы Эзилгем деген ырында айтып берет. Ошол ыры силерге абдан кызыктуу болуп калса керек, ошол ырдан окуп берейин. Көлдөп жашым бай алдында эзилгем, бир ичегиге жыл маалына кесилгем. Байбиченин көк көсөөсү элестеп, жатсам турсам такыр кетпейт эсимден. Кой артында кокуй тартып ыйлагам, эртели кеч жаш жашымды кыйнагам. Күн батканда бай үйүнө мен келсем, бай баласы камчыга алып сыйлаган деген ырсаптар дагы бар. Эми балдар бул Жомарттын акындык эргүүсү башкача айтканда айтылуу жанагы арым жайлоосундагы кой кайтарып жүргөн кезинде пайда болгон деген маалымат бар. Турмуштун запкысын айланадагы кооз табият жеңип, баланын жан дүйнөсүн эрте ойготуп балдар. Турмуштагы жана биздин жашообузда айлана чөйрөнүн кооздугу, табият дегеле бардыгы Жомарт Бөкөнбаевдин чыгармачылык жолун баштап кетүүсүнө албетте өбөлгө түзгөн. Ошондой эле балдар, анын акын катар калыптанышына дагы элдик чыгармаларды жакшы билген жана кошокчу болгон апасынын да таасири тиет деп дагы маалыматтарыбызда бар. Эми кийинки фактыга өтөлү балдар. Москвага жеткирген билим Совет бийлигинин келиши менен балдар кедейлер үчүн жаңы жаша башталганы баарыбызга белгилүү. Анын жарык нуру балдар Жомарт Бөкөнбаевга да тип, Когарт балдар үйүндө 1924 жылдан баштап 2 жыл тарбия көргөнү бизде бул жакта факт катары далилденген. Эми билимин дагы да өркүндөтүүнү көксөгөн акын балдар алгач Оштогу, андан соң Фрунзедеги педагогикалык техникумда 1931 жылга чейин окуйт. Акындын журналисттик эмгек жолу ушул жылы башталып, андан жанагы газета журналдарга иштегендигин силерге айтуунун кереги жок деп ойлойм балдар. 1935 жылы ийгиликтүү жанагы педтехникумдарды аяктагандан кийин балдар Ленинчил жаш гезитинде редактор, Советтик адабият жана искусство журналынын башкы редактору катары ошентип иштеп жүрүп 1941 жылы чейин ошо редакторлук кызматта иштесе, андан кийин Улуу Ата Мекендик согуш башталган кезде өз ыктыяры менен фронтко кетип, Мекен үчүн алга гезитинин редактору болуп иштеп калган балдар. Эми бул акындын, жазуучунун, котормочу жаатында дагы эмгектери абдан көп. Бул боюнча дагы айтып кетпесек болбос балдар. Эми бул киши алгачкы баягы жер алган кедейлерге ырын балдар 1927 жылы жазып, бул ыр Совет мезгилиндеги жерге жеткен дыйкандардын кубанычына арналып жазылган чыгармалардын бири эле. Бул ыр саптарынан дагы силерге мисал катары окуп кетейин. Сен кимдерден кемелең, чоң курсак байга жемелең, узун күн кылып кызматты, кишигин байдын жерелең дейт.
кешигин байдын жери элең. Ага жакын балдар алгачкы ийгиликтери балдар бунун 1935-жылы жазылып, орусчага да которулган Алтын кыз поэмасы алып ошол жерден жазат балдар. Андан соң акындын Добулбас, Жоомарттын ырлары, Комуз, Өчпөс өмүр сыяктуу бир катар ырлар жыйнагы дагы жарыкка чыгып турган. Ошол эле учурда котормочу катары Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Руставели жана башка ушул сыяктуу алп акындардын чыгармаларындагы кыргызча которуп, адабиятта биздин кыргызча жазылган чыгармалар аз болсо дагы ушундай чет батыштын адабияттарын которуп, кыргыз элине дагы чыгармачылыктагы адабий чыгармаларды да которуп берүүгө бел байлап, ийгиликтүү которуп берген дагы чыгармалары көп кездешет балдар. Эми ушуга улай балдар, согушту өз көзү менен дагы көргөндүгү дагы биз үчүн маалым. Бөкөнбаевдин бага акындык талантынын туу чокусу согуш мезгилинде туш келип, ал кош алатоо уулун кетти майданга, жүрөгүм менин кызыл туу, салам кат, антым, чептен эрдин күчүбек сыяктуулар дагы ажал менен ар намыс айрыкча поэмасы аркылуу кадырлуу согушка кадырлуу эмес, каардуу, кечиресиңер, каардуу согушка аттанган жоокерлерге дем күч берип, жеңишке шыктандыргандыгы белгилүү. Эми ар тараптуу бул талант балдар кыргыз драматургиясындагы калыптанышына негиз болгон Токтогул, Алтын кыз музыкалык драмаларын, Семетей, Каргаша пьесаларын Жустурсбеков, Кубанычбек Маликов менен бирге Айтжүрөк операсынын жазгандагы дагы либертосун жанагындай жазат. Билесиңер, либерто деген эмне экенин. Анан кийин Токтогулдун өмүрү, Комуз көз сыяктуу прозалык аңгемелери, бир катар балдарга арналган тамсилдери да жарыкка чыгып турган. Бөкөнбаев улуу акын Токтогул Сатылгановдун өмүр өткүчө туу тутуп ырларын эл арасында чогултуп, жалпы кыргыз элине жана болочок муунга мурас катары калтырган деп дагы айтылып келет. Эми акындын сүйүүсү боюнча да айта кетели. Бөкөнбаевдин дагы бир кыргыздын чыгаан акыны Тенти менен үй бүлө курган. Кийинчерээк Тенти айым академик Муса Адышевке турмушка чыгып, жолдошунун фамилиясын алган. Акындын балдары да кыргыз элине эмгек сиңирген инсандар болду. Тун уулу Кулубек Бөкөнбаев эгемендүү Кыргызстандагы көрүнүктүү мамлекеттик ишмер болуп, айлана чөйрөнү коргоо министри болуп эмгектенген. Ошондой эле геология министрлиги жана геология боюнча дагы илимдердин доктору наамына ээ болгон экен. Эми кызы болду Сырга Бөкөнбаева медицина илимдеринин докторуна чейин жеткен. Дагы бир уулу Зайнидин Бөкөнбаев 2003-жылы каза болгон деген да маалыматтар бар. Эми өмүр алган унаа кырсыгы балдар улуу акын жашоодон эрте узап кеткендиги жана ошондой эле 1944-жылы согуш мезгилинде элдин духун көтөрүү максатында Манастын уулу Семетей аттуу кинофильмге сценарий жазып, бул анын алгачкы жана акыркы сценаристтик эмгеги болуп калды. Акын фильмди тартууга белсенген адамдар менен бирге тасма тартууга ылайыктуу жер издеп, жанагы Ысык-көлгө барып, Чоң Сары Ой аймагынын кыдырып жүргөн кезинде ошол жерден жол кырсыгына туш болуп, ошол жерден каза болот. Балдар, биз бүгүн силер менен дагы Жомарт Бөкөнбаевдин өлбөс өмүрүндө, өчпөс өлбөс дегеним өзү өлсө дагы чыгармачылыгы өлбөй эл оозунда айтылып келген улуу журналист, улуу жазуучу Жомарт Бөкөнбаев боюнча кеп кылдык. Мен силерге үйгө тапшырма бул кишинин өзүнүн жанагындай жазган чыгармаларын окуп, жанагы Ажал менен ар намыс деген поэмасын окуп, келишиңерди тапшырма берем балдар. Анда эмесе күнүңөр көңүлдүү өтсүн, баарыңарга ийгилик каалайм.